Саламатсыздарбы? Акыркы мезгилдерде Кулпунайдан киреше тапкан ишкерлерибиз арбын. Анткени бул акыркы мезгилдерде кирешелүү тармакка айланууда. Айрыкча кунарсыз суу жетпеген аймактарга да тамчылатып сугаруу аркылуу мына ушул өсүмдүктү өстүрүүнү өздөштүргөн мыкты ишкерлерибиз пайда болду. Биз бүгүн Аксы аймагынын Кербен шаарынын чет жакасында жайгашкан Ташмойнок участкасындагы Кулпунайды тамчылатып же болбосо жамгырлатып сугаруу аркылуу өстүрүүнү өздөштүргөн ишкерлерибиз да арбын болуп жатат. Биз бүгүн сиздерге Кулпунайдын Клер сорту туурасында маалымат бермекчибиз. Аксы жеринин талаасында турабыз. Бул жер өз кайракы, суу жетпеген кургак жер экен да. Кургак жерди деле өздөштүрсө болот экен. Акыркы мындай технологиялар менен тамчылатуу сугаруу аркылуу мунун түйшүктөрү кандай экен? Семейна өзүчө чечтик да, ушунтип кылып көрбөйлү. Жер болсо бар. Анан суу болсо чурубалуу, суу чүргөндөн анан бул идея келип кетти дагы. Кылып көрөйлү деп ошо ушуна байылган жерге барып, саткан жерге барып, рекомендация боюнча берди да, силердин климатыңарга ушул сорт жакшы, ушундай дегишип аткан деп. Бизден дагы башка жакта ешкен экен, бирок кичине мындай объемный эле эчким эгилек экен да. Бүт сүйлөшүп, алар менен кеңештешип, анан кийин ушуну тиктик. Бул жер мындай ылдый иш болгон үчүн бул жер ровно кыла албады да. Пока временно ушинтип тура беребиз, пока суу деле 80 куб суу бар. Суу алып түшкөнбүз бул жактан, суу толо берет, бул жактан алып кеткен сууну кайра толтуруп кое берет. Бул суудан бул жабдуулар аркылуу анан бүт жөөктөргө кетет экен. Жөөктөргө кетет, ооба. Көчөттөргө жеткизип берген ушул мотопомпа деп коеткон. Ушул сууду бассейнден татып бул жака жеткизип берет. Бул жака өзүнүн керектүү дарыларын сеп баягы жеткизип бергенге ушуга биринчи аралаштырып алып, анан через ушул жеткизилет. Бунун ичинде жана удобрение, ооба. Капельный орошениянын суунун ичи менен аралашып. Ооба. Бочка аркылуу бул жак кетет. Бул жерде эле бандай ылдый болгон үчүн бул жерде эле бандай болуп атат. Эгер тегиз жер болгондо равномерно бардыгына кое берсе болот эле. Азыр бул жер тегиз болбогон үчүн бөлүп сугарып атабыз азыр. Ылдый иш болгон үчүн ооба. Бардыгына жетпейт экен. Bundan iki katar шланга жатат, олардын жанынан. Суу эмет капкара болуп. Бир күн мурда коюп коюш керек. Анан тегерден алдын да бир жарым саат мурун кичине 10-15 мүнөт агызып, анан нер жийип калат, жумшак болуп. Тийип кетти. Тейк көчөттү кассетадан алып, салып, жакшылап трамбовка кылып коет, болду. Шланга тешиктери бар, но тешиги үстү жагына келет, мондай болуп. Өйдөн агып турат. Ар биринин ортосунда 10 см болуп атат да. Суу келгенде мынау шишип, толуп, суу тамчылап ага берет. Ар биринин тешиктерин ар бир көчөттүн түбүнө туура келет экен. Анан кийин көчөттү мындай кылып салып, муну трамбовкага айландырып. Клеенканын бети менен бирдей болуш керек. Чукумдарга киргизип. Эми азыр кургакта неме болду. Эмне максатта салат? Ушунду айтып койсоңуз. Клеенканын максаты ным сактап турат, биринчиден. Чөп баспайт, ото чөп чыкпайт. Нымдуулукту сактап турат. Ошол. Сорту кандай Кулпунайдын? Кулпунайдын сорту Клери деген. Клери, майда экен бул. Же орточобу? Чоң болот дейт, эми көрөбүз. Европадан келген сорт экен. Европадан келген сорт.